Саламатсыздарбы? Аралаш ТВ каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну. Кыргызстандык мыкты мушкер Бусурманкул Абдибайыт уулу. Туулган жылы 1993 жыл 23 февраль. Бою 173 сантиметр, салмагы 66 килограмм. Туулган жери Чоңалай району Чак айылы. Жетишкен ийгиликтери: грэплинг боюнча дүйнө чемпиону, Кыргызстандын эң мыкты мушкери. Мектепте окуп жүргөнүмдө эле спортко кызыкчуумун. Мен Чоңалай районунун Чак айылында жарык дүйнөгө келгенмин. Үй бүлөдө 8 бир тууганбыз. 6 уул, 2 кыз. Уулдардан эң кичүүсүмүн. Ата-энем эч жерде иштебейт. Дыйканчылык менен гана алектенет. Жөнөкөй үй бүлөнүн эрке баласымын. Бала кезимен ата-энем жакшы таалим тарбия берип чоңойтушту. Орто мектепте окуп жүргөнүмдө эле спортко кызыкчуумун. Тагдырдын буйругу менен 15 жашымдан тарта спорт жаатына аралашып калдым. Жаштыгыман мыкты мушкер болууну максат кылчумун. Ата-энем бир туугандарым мени колдоп кубатташты. Ошол себептен да спорттон өз ордумду таап алдым десем болот. Учурда ата-энем мени менен сыймыктанышат. Мен да ата-энеме татыктуу уул болгонума абдан кубанам. Канчалаган кыйынчылыктарды жеңип, ийгиликтерди багындырдым. Спорт жаатына аралашкандан тарта мени грэплинг федерациясынын президенти Кенжебек Чекиров аттуу машыктыруучум тарбиялап келүүдө. Учурда Бишкек шаарындагы Fighter KG аталыштагы спорт залда машыгып келем. Көп убактым аталган спорт залда өтөт. Негизи мыкты мушкер болуу чындыгында оңой болгон жок. Көптөгөн кыйынчылыктар болду. Аларды жеңип, андан соң ийгиликтерди багындырып жатам. Ийгиликтеримин артында машыктыруучумун да салымы чоң. Спортто тартип бекем болуш үчүн алгач ыйманга сугарылабыз. Ал эми ыйман башаты илим демекчи, динди туура багытта үйрөнүп, Алла жалгыз экендигин таанып, түз жүрүү да бул тартип. Спортто дал ушундай бекем тартип менен гана ийгиликтерди багынта аласың. Ар бир адам баласы алдыга жакшы максаттарды коюп, ошонун артынан иш алып барат эмеспи? Менин да тилегим дүйнөлүк таймаштарда оюн көрсөтүп, жеңишке жетишүү. Спорт аркылуу дүйнөнү бир канча жолу багындырып, ошол тармакта кыргыз элинин даңкын чыгаруу эң башкы максатым. 2013 жылы дүйнө чемпиону наамын алдым. Профессионалдуу түрдө 8 жылдан бери машыгып келе жатам. 2013 жылы грэплинг боюнча Москвада болгон дүйнөлүк чемпионатта алтын медалдын ээси болдум. Дүйнө чемпиону аталгам. Грэплинг боюнча Кыргызстандын 5 жолку чемпионумун. Ал эми 2014 жылы Кореяда өткөн Азия Океанияда профессионалдуу грэплинг боюнча күмүш медалдын ээси болдум. Андан сырткары Японияга да мелдешке барып, жарым финалга чейин мелдешип, ден соолукка байланыштуу баш тартканмын. Анын себеби ал жакта абалыгап күнө албай койгонмун. Андан сырткары ММА ВИФ боюнча 2016 жылы дүйнө чемпиону болдум. 2016-2017 жылдары Кыргызстандын мыкты мушкери аталдым. Ушундай жетишкендиктерден улам башка өлкөлөргө чакыруулар да болууда. Ал эми 17 ноябрда Орусиянын Назран шаарында өткөн М1 Challenge 99 мелдешине катышып, жеңишке жетиштим. 66-68 килограммга чейинки салмакта рингге чыктым. Орусиялык Залимбек Оморов менен күч сынашып, 3 раундка созулган таймаштын жыйынтыгында жеңишке ээ болдум. Негизи рингте ушуну менен жалпысынан 14 беттеш өткөрдүм. Буга чейин 10 жолу жеңишке жетип, 2 жолу жеңилип, 1 жолу тең чыккам. Бул жеңиштерди багындыруу мен үчүн оңой болгон жок. Анткени тынымсыз машыгуудан улам, ийгиликтерди жаратып жатам. Жеңишим бүтүндөй кыргыз элинин да жеңиши. Бүт убактымы, күчүмдү спортко жумшаймын. Спорттон сырткары эч кандай деле негизги жумушум жок. Спорт менин жашоом десем болот. Анткени бүт убактымы, күчүмдү ушул спортко гана жумшайм. Спорттон көптөгөн досторду таптым. Мен ырдаганды жакшы көрөм. Досторум менен кээ бир учурда тоого чыгып калам, дем алып келебиз. Айтор, менин жашоом спорт менен, машыгуу менен гана өтөт.
Орто мектепти аяктаган соң жогорку окуу жайга тапшырганмын. Кесибим боюнча юристмин. Бирок ал тармакта иштегенге аракет кылган жокмун. Быйылкы жылда мен үчүн жакшы жылдардан болду десем болот. Анткени спорт жаатында ийгиликтерге жетиштим. Апрель айында өзүм сүйлөшүп жүргөн Нестан Ырыспаева аттуу кызга үйлөндүм. Жубайым Ысык Көл облусунун Түп районунан болот. Абдан жакшы, мени ар убак колдоп кубаттап турат. Спортту абдан баалайт. Желегибиз желбиреп, өлкөбүздүн аты айтылганда абдан толкунданам. Алгачкы жолу шаардык мелдештерге катышкам. Кийинчерээк эл аралык мелдештерге катышып, жакшы ийгиликтерди жараттым. Канчалык көп ийгиликтерди багындырган сайын спортко болгон кызыгуу ошончолук күчөй берет. Кайсыл учурда болбосун, мелдешке барган жерде биринчи кезекте өзүңдү эркин кармашың керек. Ошондо гана жакшы ийгиликке жетсе болот. Чемпион болуп алтын медаль же чемпиондук кур алган кезде биздин өлкөнүн желеги желбиреп, Кыргызстан деген сөз айтылганда аябай толкундануу сезим болот. Ал сезимди сөз менен айтып бере албаймын. Мындан арыда чет жактардагы мелдештерге катышып, кыргызымдын желегин желбиретип, ийгиликтерди багындырып келүүгө ар убак даярмын. Ушул күнгө чейин мени колдоп кубаттап келген туугандарыма жана машыктыруучума ыраазычылыгымды билдирем.